Аэропорттун ичи муздак. Элдин ызы чуусу кулак тундурат. Асель Арландын курткасынын жеңинен бекем кармап кое бергиси келбейт. Арлан, балдар али кичинекей, кетпей эле койсоңчу, бир нанды бөлүп жеп деле күн көрөбүз го. Аселдин көз жашы жаагын бойлоп агат. Асель, түшүнсөң, кошунанын заңгыраган үйүн кара, биз болсо дагы эле эски тамдабыз. Улан менен Гүлназ чоңойсо, аларды кантип окутабыз? 2 жыл эле жаным, 2 жыл чыдасаң, баары башкача болот. Арлан аялынын маңдайынан өптү да, артына карабай кетип калды. Асель ошол күнү үйгө келгенде төрүндөгү боштукту эмес, жүрөгүндөгү чоң тешикти сезди. Ал али билген эмес, бул анын бактылуу жашоосунун акыркы күнү экенин. Арлан кеткенден бери 6 ай өттү. Айылга кыш эрте келди. Аселдин жашоосу таңкы саат 4-тө короодогу уйлардын мөөлөгөнүнөн башталды. Үйдүн ичи жылуу болгону менен Аселге ал жакка кирүүгө уруксат жок. Зуура апа, төркү үйдү булгаба, сенин үстүңдөн малдын жыты чыгат деп Аселди ашкананын жанындагы терезеси жок, дубалдары көгөрүп кеткен кичинекей кампага жаткырып койгон. Аселдин колдору, бир кезде китеп беттерин назик барактаган алтын колдору азыр таанылгыс. Сууктан териси жарылып, ириңдеп, кайра катып, кабырчык болуп кеткен. Ал муздак сууга кир жууганда, жарылган жерлерине самын тийген сайын Асел тиштенип, үнсүз ыйлайт. Бир күнү Зуура апа келип, кир жууп жаткан чаканы тээп жиберди. Эй, жалкоо, кирди жакшы жуубапсың. Мына бул Арландын ак көйнөгүндө так калыптыр. Кайра жуу. Арлан Орусияда кан кечип иштеп жатат, сен болсо жылуу суу сурап эркелейсиңби деп Аселди чачтан сүйрөп, башын муздак сууга тыкты. Аселдин көзүнөн жаш эмес, кан аккандай болду. Ал ошол жерде тизелеп жатып, Арлан, тезирээк келчи, мени куткарчы деп шыбырады. Ал али билген эмес, Арлан ошол тапта Москванын жылуу ресторанында Маликанын колун кармап, ага айылдагы катыным жөн эле кызматчы, мен сени гана сүйөм деп жатканын. Арлан акча салбай калды. Зуура апа болсо Арландын мурунку салган акчаларын катып алып, өзүнө алтын тиш салдырып, таттуу жеп отурат. Асель менен балдарына болсо нандын калдыктарын гана берет. Бир күнү 3 жашар Гүлназ апасынын этегинен тартып, апа, курсагым ачты, сүт ичким келип жатат деп ыйлады. Аселдин жүрөгү каңгырап кетти. Ал кайненесине барып, апа, суранам, балдарга бир аз сүт бериңизчи, улан ооруп жатат, дарыга акча бериңиз деп бутуна жыгылды. Зуура апа болсо оозундагы майлуу этин чайнап жатып, акча жок, төркүнүңө барып сура. Сенин балдарың сенин көйгөйүң, Арлан мага гана акча салат, ал мага милдеттүү, сага эмес деп эшикти тарс жаап алды. Асель түнү менен уланды кучактап, анын ысытмасы менен алышты. Баласынын денеси оттой күйөт, бирок үйдө бир дары жок. Ал малдын сүтүнөн бир аз уурдап ичирейин десе, Зуура апа малдын астына камера коюп койгондой аңдып турат. Ошол түнү Асель биринчи жолу «Кудай, мени алчы же буларды жазалачы» деп каңырыгы түтөдү. Арлан келген күнү айылда чоң чуу болду. Кымбат баалуу Lexus дарбазанын алдына келип токтоду. Асель Арланды көрөр замат чуркап барып кучактагысы келди. Бирок Арлан аны ийининен түртүп жиберди. Машинадан Малика түштү. Анын үстүндөгү ак кундуз тон Аселдин бүтүндөй жашоосунан кымбат эле. Ой, Арланчик, бул ким? Сенин кызматчыңбы? Эмнеге мынча сасыйт? Малика мурдун чүпүрөк менен басып, Аселди жийиркене карады. Арлан күлүп, бул жөн эле балдардын апасы. Малика, көңүл бурба, жүр сенин бөлмөңдү көрсөтөйүн деди. Алар Аселдин колу менен жасалган
гүлдүү пардалар илинген эң жакшы бөлмөгө кирип кетишти. Асель болсо короодо кала берди. Бир аздан кийин Арлан сыртка чыгып Аселге кыйкырды: "Мөөнөтүң бүттү. Эми Малика бул үйдүн кожойкеси. Сен мага керегиң жоксуң. Эгер ушул жерде калгың келсе, мал карап, Маликанын кирин жууп жашайсың. Каалабасаң жогол." Түн кирди. Асель ашканада Малика менен Арландын ичкен шараптарынын бокалдарын жууп жатты. Төркү бөлмөдөн Маликанын каткырыгы жана Эрландын эркелеткен үнү угулуп жатты. Аселдин кулагына ал үндөр ийнедей сайылды. Ал өзү төшөгүн салып, күйөөсүн күткөн ошол бөлмөдө азыр башка аял жатат. Зуура апа келип Аселдин аркасынан түрттү. "Эмне турасың? Бар, тигилердин бут кийимдерин тазалап кой. Эртең Малика шаарга барып, мага жаңы пальто алып берет. Сендей жакырдан эмне пайда? Арланга ушундай бай аял керек." Асель ошол түнү түшүндү. Бул үйдө намыс, сүйүү жана адамдык касиет эч ак эле өлүптүр. Ал балдарын кучактап, кампанын бурчунда титиреп отуруп, таң аткыча Маликанын буйруктарын күттү. Малика жарым жылаңач кийинип алып, ашканага кирип: "Эй, кызматчы, мага кофе жаса жана Арландын көйнөктөрүн тегиз үтүктө. Менин көзүмө жагыш керек" деп Аселдин бетине түкүрүп кетти. Кыштын ызгаардуу чилдеси. Үйдүн ичинде Малика үчүн атайын жылыткычтар иштеп, ал жибек халат менен Арландын кучагында отурат. Ал эми Асель ашкананын муздак полунда балдарын койнуна кысып эски журканга оронуп жатат. Анын деминен чыккан буу муздак абада катып калгандай. "Эй, Асель, тур!" Маликанын үнү ашканага найзадай сайылды. "Эрлан экөөбүз шаарга барабыз. Менин бут кийимдеримди арчы, жалтырап турсун. Жана менин ич кийимдеримди кол менен жууп кой, кир машина бузат экен." Асель титиреп ордунан турду. Анын колдору үшүктөн улам шишип, манжаларын бүгүү мүмкүн эмес эле. Ар бир кыймылы сөөгүнө чейин ачыштырып жатты. Ал Маликанын алдына келип, тизелеп отуруп, анын өтүктөрүн арчый баштады. Малика болсо колундагы кымбат кофесин урттап жатып, кокустан Аселдин колуна ысык суюктукту төгүп жиберди. "Ой, байкабай калыптырмын. Бирок сенин бул жарылган колдоруңа кофе дары болот окшойт" деп Малика каткырып күлдү. Арлан муну көрүп турду. Бир кезде Аселдин колуна тикен кирсе, "Жаным оорубасын" деп өпкөн Арлан азыр анын азабын көрүп, жүзүн буруп кетти. "Асель, тездет, Маликаны күттүрбө" деди ал муздак үн менен. Аселдин ичиндеги акыркы үмүт чырагы ошол мөөнөттө өчтү. Бир күнү Аселдин кичинекей уулу Улан ачкачылыктан чыдабай, столдун үстүндө турган Маликанын жеген тамагынын калдыгына колун сунду. Муну көргөн Зуура апа баланын колуна катуу чапты. "Эй, ачкөз, бул Маликаныкы, сен өзүңдүн апаң алып келген катыган нанды же. Арландын акчасына келген тамакка колуңду тийгизбе" деп баланы бурчка түртүп жиберди. 3 жашар Гүлназ апасынын жанына келип: "Апа, атабыз бизди эмнеге жакшы көрбөй калды? Биз жаман балабызбы?" деп шыбырады. Асель кызынын суроосуна жооп таба алган жок. Ал болгону баласын кучактап, үнсүз боздоду. Ошол учурда Арлан Маликага жаңы алтын билерик алып келип, белек кылып жаткан. Зуура апа болсо Аселдин апасынан калган жалгыз эстелик күмүш шакекти Маликага карматты. "Малика балам, муну ал, бул сага жарашат. Тиги кедейге мындай кымбат нерсенин кереги жок" деди. Асель буну көрүп: "Апа, бул менин апамдын белеги эле го" десе, Зуура апа анын бетине чаап жиберди. "Сенин бул үйдө эч нерсең жок. Сен өзүң да балдарың да бизге ашыкча жүксүңөр." Түнкү саат 3. Сыртта кара нөшөр төгүп, шамал уулуп жаткан. Малика Арланга эркелеп жатып, күтүүсүздөн: "Арлан, мага бул үйдө дем жетпей жатат.
Тиги катынын балдары менен мага тоскоол болуп жатат. Алардын жытынан, ыйынан тажадым. Же алар кетет, же мен Москвага кайтам деп жыр салды. Арлан эч ойлонбостон ашканага кирди. Асель менен балдарын уйкусунан чоочутуп, чачтан сүйрөп короого алып чыкты. Тургула, жоголгула бул жерден. Эми Малика менин жашоом, сен менен бактымды байлап жатасың деп Арлан Аселди балдары менен дарбазадан сыртка түртүп жиберди. Асель жылаң аяк, балдары болсо болгону ич кийимчен жамгырдын астында калышты. Арлан, балдар тоңуп калат, суранам, жок дегенде бут кийимдерин берчи деп Асель дарбазаны ургулады. Бирок Арлан дарбазаны ичинен бекитип, Маликанын жанына кирип кетти. Зуура апа болсо терезеден карап, Аселдин жамгырда калтырап жатканына түкүрүп койду. Асель кичинекей уланды көкүрөгүнө кысып, Гүлнасты аркасына көтөрүп, ылай кечип, айылдын четине чейин жөө басты. Анын буттары кесилип, таманынан аккан кан жамгыр суусуна аралашып жатты. Аларды жол жээгиндеги эски сарайдын жанынан бир карыя таап алды. Асель ошондо гана эсинен таанып жыгылды. 3 күн бою ал өлүм менен алышты. Түшүндө Арландын каткырыгы, Маликанын кофе төккөн колу жана Суура апанын кулсуң сен деген үнү жаңырып жатты. Асель ойгонгондо анын чачтарына ак кирип калган эле. Ал эми балдары Гүлнас катуу суук тийип, өпкөсү сезгенип, оорукананын муздак керебетинде жатты. Аселдин жанында бир тыйын да жок эле. Ал ортодо Арландын үйүндө майрам уланып жатты. Малика Аселдин балдары жаткан кампаны гардероб кылып өзгөрттү. Аселдин балдарынын эски оюнчуктарын, кийимдерин короого чыгарып өрттөп жиберди. Арланчык, карачы кандай сонун тазаланды. Эми бул жерде менин Москвадан келген шубаларым турат деп Малика күйөөсүнүн мойнуна асылды. Арлан өрттөнүп жаткан оюнчуктарга карап, бир саамга жүрөгү зык этти. Бирок Маликанын жыпар жыты жана анын «Биз жакында Орусиядан чоң бизнес ачабыз, сен миллионер болосуң» деген алдоосу анын аталык сезимин биротоло тумандатты. Зуура апа болсо Аселдин иштеткен идиш аяктарын, бул кедейдин жыты чыгат деп, кошунанын итине тамак бергенге берип салды. Алар Аселди жана анын балдарын тирүүлөй жерге көмүп, үстүнө бийлеп жатышты. Арадан 3 ай өттү. Асель ооруканадан чыгып, шаардын четиндеги базарда эң оор жумушка кирди. Ал түнү менен нан жаап, күндүзү кап-кап ун ташыды. Анын назик колдору эми таштай катып, жүрөгү да музга айланды. Ал бир гана нерсе үчүн жашады: балдарын бутуна тургузуу жана Арландын кандай кордук менен өлгөнүн өз көзү менен көрүү. Бир күнү базарда иштеп жүрүп, Асель Арландын Малика менен жүргөнүн көрдү. Малика жаңы машинада, колунда алтын билериктер. Арлан болсо анын артынан сумкасын көтөрүп, кол сыяктуу ээрчип жүрөт. Асель тиштенип, темирди кармагандай катууланып турду. «Күтө тур, Арлан, сен али өзүң баккан жылаандын уусун татасың» деп шыбырады ал. Арландын бизнеси Малика айткандай жүргөн жок. Малика Арланды алдап, үйүн, машинасын жана Орусиядан алып келген баардык акчасын өзүнүн атына өткөртүп алган эле. Бир күнү Арлан үйгө келсе, дарбаза кулпуланган. Ичинде бөтөн эркектин каткырыгы угулат. «Малика, эшикти ач, бул эмне деген шумдук?» деп Арлан дарбазаны ургулады. Эшикти Малика эмес, бир зөөкүр эркек ачты. «Эй, жакыр, бул үй эми меники. Малика аны мага сатып өзү Москвага кеткен. Мына сенин кийимдериң» деп Малика Арландын кийимдерин Аселдин кийимдериндей кылып короого ыргытып жиберди. Арлан ишенип ишенбей турду. Ал баарынан айрылган эле. Малика аны бир тыйынсыз, үйсүз калтырып, анын бүтүндөй жашоосун урдап кеткен. Зуура апа заңгыраган үйүнөн куулуп, көчөдө калды. Малика аны карылар үйүнө да өткөргөн жок. Жөн эле бул кемпир мага ашыкча жүк деп жолго таштап кеткен эле.
Зуура апа инсульт алып, тили сүйлөбөй, жарымы шал болуп айылдын четиндеги таштандынын жанында жатты. Ал бир кезде Аселге бербеген бир чыны сууну эми өзү таба албай суусап, ачкачылыктан онтоп жатты. Анын көзүнө Аселдин жамгырда калган элеси келип, тозоктун отун тирүү кезинде сезе баштады. Арадан 3 жыл өттү. Арлан айылдын четиндеги таштанды төгүлгөн жерлерде тентип, ичкиликке берилген. Анын бир кездеги дардаңдаган мүнөзү, кымбат костюмдары эчак эскирип, үстүнөн малдын эмес, өлүктүн жыты чыга баштаган. Ал күнүгө кечинде өзү Аселди кууп чыккан дарбазанын алдына келип, жер кучактап ыйлайт. Бирок ал үйдө азыр Малика да Арлан да жок. Ал үйдү Малика сатып жиберген, бөтөн адамдар жашайт. Бир күнү Арлан шаардын борборунан бир чоң кара машинаны көрдү. Машинадан түшкөн аялды көрүп, анын жүрөгү токтоп кала жаздады. Бул Асел эле, бирок баягы жоош, моюн сунган, колу жарылган Асел эмес. Бул башын бийик көтөргөн, көздөрүндө эч кандай мээрим калбаган, сулуу бирок муздак аял эле. Жанында мектеп формасын кийген, чоңоюп калган Гүлназ жана Улан баратты. Арлан буту-бутуна тийбей чуркап барды. Асел, жаным, мени тааныдыңбы? Бул мен Арланмын деп анын бутуна жыгылды. Асел токтоп, ага жийиркене карады. Анын көзүндө жек көрүү да жок эле, болгону боштук. Кечир мени, Асел, Малика мени тоноп кетти. Баарынан айрылдым. Апам карылар үйүндө өлгөнү жатат. Бизди кечир, үйгө кайтып келели. Арлан Аселдин кымбат туфлисин колу менен кармап, көз жашын төктү. Асел балдарын машинага отургузуп жатып, Арланга акырын бурулду. Анын үнү кыштын ызгаардуу шамалындай муздак чыкты. Арлан, сен кимсиң? Мен сени тааныбайм. Менин күйөөм 3 жыл мурун жамгыр астында өз балдарын көчөгө кууп чыкканда өлгөн. Бул балдардын атасы жок. Алардын атасы аларды тоңдуруп өлтүрө жаздаган айбан болчу. Асел, мен сенин балдарыңдын атасымын го. Улан, балам, карачы мени деп Арлан уулуна колун сунду. Бирок 6 жашар Улан атасынын колун итерип жиберди. Баланын көзүндө коркунуч жана жек көрүү бар эле. Апа, жүрүңүзчү, бул киши сасып жатат, деди Улан. Бул сөз Арландын жүрөгүнө Маликанын чыккынчылыгынан да катуу сокку болду. Өз канынан жаралган баласы аны сасыган киши деп тааныбай койду. Асел машинага отуруп жатып, акыркы жолу терезеден карады. Арлан, сенин жазаң бул сенин эс тутумуң. Сен өлгүчө ошол жамгырлуу түндү, балдарыңдын ыйын эстеп жашайсың. Ал эми биз сени эбак эле унутканбыз. Арлан ошол эле күнү Карлар үйүнө апасына барды. Зуура апа терезени карап, шилекейи агып, шал болуп жаткан экен. Арланды көрөр замат анын көзүнөн жаш тегеренип, колун созду. Ал бир нерсе айткысы келди. Балким кечир дегиси келдиби же суу бер дегиси келдиби белгисиз. Бирок Арлан апасынын жанына отуруп, анын колун катуу кысты. Апа, көрдүңүзбү? Сиз каалаган бай жашоо ушулбу? Сиз Маликаны тандап, Аселди куудуңуз эле го. Эми экөөбүз тең ушул ириңдин ичинде өлүп жатабыз. Сиздин каргышыңыз менин тагдырым болду деп бакырып ыйлады. Ошол түнү Зуура апа жан берди. Аны көмүүгө Асел да балдар да келген жок. Аны мамлекеттин эсебинен эч ким жокто белгисиз мүрзөөгө көмүп коюшту. Арадан дагы жылдар өттү. Арлан азыр ошол эски үйүнүн жанындагы көчөдө кайырчылык кылып отурат. Ал күнүгө кечинде жамгыр жааса эле жинди болуп акырып баштайт. Асел, бут кийимин берчи, балдар тоңуп калат, суранам, ачкыла дарбазаны. Элдер аны суук тийген жинди деп атап калышкан. Ал эми Асел азыр бактылуу, бирок анын жүрөгүндөгү ошол муз эч качан эрибейт. Ал балдарына атасы тууралуу эч качан айтпайт. Гүлназ менен Улан чоңоюп, ийгиликтүү адамдар болушту, бирок алардын түшүнө дагы эле кээде жамгыр астындагы ошол коркунучтуу түн кирет.
Бул окуя өз кутун кууп, бөтөндүн жалтырагына алданган ар бир эркекке, келинин кул көргөн ар бир кайын энеге сабак. Каргыш бул октон да катуу тийген курал.